Акдил Чыныбеков 13 жылдан бери бильярд спорту менен машыгып келет. Жаштайынан эле колго кие алып, бильярд шарларын тоглото атып келген бул спортчу өлкө биринчилигине катышуу үчүн талас жергесинен атайын келген. Мындай турнирлер уюштурулганы бильярдтын өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизет дейт Акдил Чыныбеков. Азыркы турнир Кыргызстан чемпионаты өтө чоң деңгээлде өтүп атат. Мен бул турнирге катышкан себеби өзүмө мындай айтканда опыт аласың, дагы көбүрөөк опыт болот. Эл менен ойногон да жакшы да. Кыргызстандын бардык аймактарынан 80ден ашуун спортчу катышкан бильярдтан курама пирамида түрү боюнча өлкө чемпионаты Борбор калаада старт алды. Өлкө биринчилигине дүйнөлүк чемпионаттардагы байге ээлери, келечектеги жаш спортчулар, кыз келиндер жана улуу муундагы жарандар катышууда. Турнирдин ачылышына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов катышты. Бильярд спорт оюну боюнча Кыргызстан бир алдыңкы оюнчулардын болуп эсептелинет да дүйнө жүзүндө дагы. Бардык спорттун көп тарабына көңүл бөлө турган болсок, ушундай бир жакшы жетишкендиктерге жетебиз деген. Анын үстүнө мен азыр бул жердеги 14-15 жаштагы балдарды, кыздарды көрүп, аябай көз толуп абдан кубанып атам. Бильярдтын бул түрү боюнча Кыргызстан дүйнө жүзүндө күчтүү спортчулар бар өлкөлөрдүн катарын толуктап келет. Буга дүйнө чемпионаттарында жеңишке жеткен бильярдчыларыбызды далил кылсак болот. Бул спорт менен жаш мунду кызыктыруу үчүн мындай турнирлер байма-бай болуп туруусу абзел. Жакында ошо 2-жарым-жылдыкта Россия Федерациясында дүйнөлүк чемпионат болот. Ошого бир жагынан тандама болот. Тандайбыз жакшы балдарыбызды. Бильярдтын бир жакшы жери биякта весовой категория жок. Балдардан 16 жаштан баштап 70-ке чейин, 70-тен өйдө болсо дагы аякта жаштын ограничениясы жок да. Кызыгуу бильярдка жаш балдардан баштап жанагындай улуу муундарга чейин бильярд спортуна кызыккандар абдан көп. Турнирдин максаты дүйнө чемпионатына курама командага мыктыларды тандоо жана Кыргызстанда бильярд спортун жайылтуу болуп саналат. Эскерте кетсек, бул өлкө биринчилик 18 апрелде башталып, 20 апрелде жыйынтыкталат. Ал эми байге фонду болсо 200 000 сомду түзөт. Телегайталиев, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.